Урматтуу Долдургүл Шаршеевна, биз азыркы учурда биздин бардык кесиптештер билим берүү тармагындагы көйгөйлүү маселелердин баарын айтты. Сиз өзүңүз да программаңызда айттыңыз, 3 багытта иштейм деп. Эми көйгөйлүү маселе абдан көп. Мектептер жетишпейт. Бир топ мектептерди капиталдык ремонттон өткөрүү керек. Эми сиздин милдетиңизге мектеп куруу, ремонт кылыш кирбейт. Сиздин милдетиңиз эми билим берүү сапатын оңдош керек да. Биздин мамлекет бир топ мамлекеттерден артта калды да билим берүү тармагында. Анан мен да бир сунушум, эми Кудай буйруса парламент колдоо берсе, шайланып калсаңыз, эң биринчи ушул региондордон баштасаңыз иш сапарыңызды Баткен областынан башташыңызга мен суранып кетет элем да. Себеби билим берүү тармагы Баткен областында бир топ төмөн да. Мектептердин абалы менен таанышып чыгыңыз, мугалимдер менен таанышып. Эми урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич деле айтты го, Кыргызстан Баткенден башталат деп. Бир топ каргашалуу кандуу окуяларды башыбыздан өткөрдүк. Ушуга оюңуз кандай? Мен буга чейин дагы акыркы 5 жыл тынымсыз Баткен областы менен иштеп келе жатам. Баткен областы сөзсүз түрдө күчтөндүрүүгө муктаж. Биз артыкчылыктуу багыт бул өлкө боюнча, анын ичинде билим берүү министрлиги боюнча артыкчылыктуу багыт болуп эсептелинет. Бирок да сиз туптуура айттыңыз, инфраструктуралык маселелерди расмий өзүнө бекитилген мекемелер колдоп чечип берсе, биз билим сапатын жогорулатуу иштерин, мазмунду жакшыртуу иштерин жүргүзөбүз. Эл аралык донорлор дагы ошол жерде иштеп атабыз. Азыркы учурда мен ошол Кадамжай району Кызылкая шаарына барып келдим, шайлоочулар менен жолугуп келдим, бир топ мектептерден кабар алдым, тааныштым. Мектептердин абалы абдан начар да. Жылуулук системасы бир топ мектептерде жок. Мурда эми жергиликтүү бийликке кайрылышат эле, мугалимдер кат жазып айыл өкмөттөргө, шаарларга бүт жана финансовый жагыны республикалык бюджетке алынды дагы азыр кайрыла албай жатышат да. Кайрылган чакта да айыл өкмөттөр мектептерге жардам бере албай жатат. Бирок мыйзам жол бербей жатат да. Мен ойлойм, кайра кайтарыш керек го дейм. Жергиликтүү бийликке республикалык бюджеттен жалаң коммуналдык услуганы эле төлөө берсе, калган мектептерге керектүү буюмдарды ушул жергиликтүү бийлик камсыз кылса деп ойлойм да. Себеби эми республикалык бюджеттен акча баргыча 6 ай өтүп кетет экен да. Ушунун оюңуз кандай? Мен сиз менен пикирлешмин. Айрыкча ысык тамак уюштуруу жана ошондой эле мамлекеттин жеке менчик имараттар мамлекеттик болгондон ошолорго которуш керек деп. Бирок реформада борбордоштурулган бухгалтерия түзүлгөн. Бухгалтерия аркылуу кетип атат. Бул маселе боюнча мен өзүмдүн техникалык адистери менен кеңешип жооп берейин. Бирок Баткенди камсыз кылуу боюнча республикалык бюджеттен бизге алынган милдеттенмелер боюнча проблема чыкпайт. 2 күн мурун бюджеттик отурум болгондо дагы азыр ар бир регионго абдан чоң миллиарддык колдоолор кетип жатыптыр. Эгерде жергиликтүү өзүн өзү башкаруу уюмунун жетекчилери жигердүү жана мындай өжөр болсо, сөзсүз аларга чоң жардам берилет. Минфинди оюнда угуп коелучу ушу боюнча. Минфин Районго жетпей жатпайбы акчалар азырчы? Мектептер мына ар бир мектепке ремонтко акча сурашса бир 20 миң, 25 миң сом бөлүнүп атат да. Эми кантип ремонт кылат 20 миң, 25 миң сомгочу? Өзүңүз ойлосоңуз. Анан ата-энелерден аргасыз баягы чогултууга туура келип атпайбы? Фондду да жоюп салдык. Анан мындай патриот биздин жарандар мектептерге жардам берип атат.
толук кандуу камсыз кылбай жатпайбы азыр каржы маселеси боюнчачы? Фондду жойду, бирок мыйзам чегинде камкорчулар кеңеши мыйзамы бар. Казначей эсеби ачылган. Ар бир мектепте камкорчулар кеңеши. Башка маселе жанагы, демек ал аз комплектидеги мектеп өзүнүн ремонтуна жете албайт, имарат чоң салынган. Биз ошол мектептердин баарын учурунда Камиля Абдыразаковна вице-премьер болуп турганда ошондой тапшырма берилген. Мектепке чейинки мекемелердин баарын ошол мындай имараты чоң, балдар аз мектептердин базасында орноштуруу менен анан алып кетүү мүмкүнчүлүгүн кароо. Биз бул боюнча дагы кайрадан переформатированияга каражат сурадык. Буюрса ошол аз комплект мектептелерде мектепке чейинки жана мектептен тышкаркы билим берүү мекемелерин кошо жайгаштыруу ишин баштайбыз. Минфин дугалуу жокпу эле коелу? Саламатсызбы, урматтуу депутаттар. Финансы министринин орун басары Тачков Руслан Сатылганович. Бул боюнча сиз өзүңүз билгендей, Баткен областынын баардык маданият жана билим тармагындагы иштердин баардыгы республикалык бюджетке өткөн. Ал эми өзгөчө мисалы илим министрлиги жөнүндө сөз кылсак, бул саясатты ошо биздин илим министрлиги кылат, билим министрлиги. Ошол үчүн алар менен да келечекте сүйлөшөбүз. Ушул боюнча иш алып барсаңдар, себеби токтоп калды дейм. Баягы бюджети жакшы айыл өкмөттөр жардам берейин десе, мыйзам жол бербей жатат. Республикалык бюджеттен акча маселеси жетпей жатат. Мектептерде маселе көп, аябай көп, көйгөйлүү маселелер. Ушул боюнча бир мындай иштеп чыксаңыздар жакшы болот эле да. Сөзсүз.